Assalamu alaikum ardактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Арашан жаш козу-кочкор күчтүү линиясы менен алам дегендер болсо, биз сиздерге эки жаш кочкорду көрсөтүп беребиз. Бул Бишкек шаарына жакынкы Военно-Антоновкада турат. Эки кочкор бар. Могу жаш кочкор атактуу Френкелдин баласы. Могу болсо, кайсынын баласы дедиңиз? Голиафтын баласы. Голиаф болсо Титаниктин баласы. Виконттун баласы Титаник, Эми Титаник дегенде көбүңүздөр билесиздер, ушул Титаниктин небереси экен. 1,5 жаштык кочкор. Могу болсо Френкелдин баласы. Френкелдин баласын алам дегендер болсо, могу 8 айлык кочкор байкелер. Ушундай жаш кочкор. Экөөсү тең Петровкадагы Беловодский турат. Алтынбек байкеден чыккан экен. Бул дагы билесиздер, Френкелдин экинчи ээси ошол Алтынбек байке болгон. Френкел мондай жаш мезгилинде ошо Алтынбек байкеде турган. Биринчи пробниктер ошол жактан туулган. Анда эмесе баштай берели. Могу чоңунан баштайын, Голиафтын баласы өтө светлый кочкор, 1,5 жаштык, 2 тиш же 4 тиш болот. Буйруса, кыскасы жашы 1,5 жашта экен. Бул 8 айлык. Параметрлери кулагы 22, бою 92-93. Куйруктарына разрез бар. Кимде ким чистотага, светке ойнойм, сулуу ургачылар менен ойнойм дегендер болсо, мынау кочкорду сиздерге сунуштайм. Баасы дагы аябай оор эмес. Эми кымбат кочкор менен ойногондор болсо, билесиздер, мындайларын $8,000 койду ушуну. Негизи кымбат кой менен ойногондорго баасы мындай чыдамкай баада. Терпимо деп коебуз го. Куйругунун разрездери өтө чёткий. Анан мунун ушу светине кызыксаңыздар болот, линиясынан сырткарычы. Неге дегенде, ар бир кочкордун артыкчылыгы жана кемчилиги бар дейт. Могу артыкчылыгы кочкордун слишком светлый кочкор менен. Азыр тишини да ачып көрсөтүп коебуз. Мындай денесинде пух жок, светлый кочкор да. Кимде ким ушул светке ойнойм деген, сулуулукка ойнойм дегендер болсо, мына эки кочкорду көрсөңүздөр болот. Эми костяктары мындай плотный, куйругу приспушенный болуп турат, кулагы 22, бүт жагы светлый кочкор да. Бул кочкордун баасын $8,000 койду. Тишини ачып бериңчи байке. Мына кочкор өзү. Машалла. 2 тиш же 4 тиш болот да. Как раз 4 тиш экен, Мына кочкор 4 тиш болду уже. Көрүндү. Кандай кочкор экен. Кулагы 22 экен байкелер. Гарбаностор дагы бар. Көрдүңүздөрбү кочкор. Ушул кочкор. Эми мен сиздерге бир четтен маалыматты бердим. Светлый кочкордун мына денелери, мына ол жерлер аппак болот, билесиздер, мына көрдүңүздөр. Мына ушундай разрези менен. Баасыны, даныйларыны, каяктан чыкканын сиздерге полный билдирдик. Анан баса, бул кочкордун энеси носорог линия экен, атасы Титаник линия. Ушундай байкелер. Анан баасы $8,000, алмашуу жолдору бар. Ушу бартерный варианттар. Кыскасы кандай вариант кызыктырса, ээси менен сүйлөшсөңүздөр боло берет байкелер. Кыскасы ээсинин пока что койгон баасы $8,000 болду. Калганын ээси менен чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Могу Френкелчикке келели, жаш кочкор. Мына азыр Френкел деген кочкор, азыр эми чынын айтканда мына Кыргызстанда аябай атактуу кочкорлордун бири. Ушул жаш козу кочкор, 8 айлык. Алтынбек байкенин коросунан чыккан дедик. Мунун дагы разрезин көрдүңүздөр, Мунун кулагы канча байке? Кулагы 19 экен. Бул дагы светлый кочкор буйруса, Барып кулактары кандай чоңойт билбейм. Бирок коңколору уже чыга баштаптыр, Бул Френкелдин бааласыны $10,000 койду. Эми азыр Френкелдин балдарын $10,000 табыш аябай кыйын. Пока что мына ушул кочкорду $10,000 койду. Ушу Френкелдин баласын алам деген шефтер болсо, кана бир кызыгып көрүңүздөр. Дагы содалашсаңыздар түшүп берет. Ушул биринчи баасыны койду. Бою болсо примерно бир 85-тин төгөрөгү, бели узун, курсактуу козу кочкор. Бул алыста жашагандар үчүн Бишкек адресичи. Шаарга жакын жашагандар үчүн Военно-Антоновка рассвет. То есть Военно-Антоновканын ылдыйында, бычканын астында бир ушундай кой кармаган, арашан кармаган байке бар, ошонун короосунда турат. Сиздерге бардык маалыматты бердик. Калган суроолор болсо, эсине чаласыздар. Эң жакшысы могул жерге келип көрсөңүздөр аябай сонун болот. Короого келип. Көз менен көргөн баары бир башкача.